Assalamu alaikum YouTube көрүүчүлөр, достор. Бүгүн мына Бишкектен ушул ат чыгат, достор. Кайтпас деген ат экен. Илимден азыр атын жакшылап көрөбүз, достор. Андан кийин илимден маалыматын дагы алабыз. Биринчи атты бир көрөлү, достор. Ары бери бастырсын. Андан кийин чаптырып көрөлү. Улагы тамай деп атат. Калган маалыматтарды илимден алабыз, достор. Биринчи атты көрөлү. Үч бутак узун кашка экен, достор. Жашы 3 азый экен. Азыркы момент 3 азыйда экен ат. 3 азый 6 жаш болуп калат, достор. Ат өтө жакшы мезгил экен да. Жашы дагы өтө сонун мезгил экен. Ат күчүнө толуп чаба турган мезгилдер экен. 3 азый болсо аны болуп калыптыр. Аттын өнөрлөрүн көргүлө, достор. Илим, токто. Эми Илим, Кайтпастын бир маалыматын берем. Бул эмне болгон ат? Бою канча? Бул Кайтпастын биринчи эле бул улакка жакшы барган үчүн Кайтпас деп койгонбуз. Жашы бул 3 азый болду. Кыргыз десе 3 азый ушунда 6 жаш болот. Бою 1.70. Бою 1.70, Багыно, озерной, дача суу бар жакшана чабылып жүргөн. Дача сууларда чабылган ат, бул? Чабылып жүргөн. Өзү калың жылкы, өзү таза эле местный. Bunun parodası mesneli жылкы, şu tüydün жылкысы, кыргыз жылкы. Карабайлы жылкы. Кыргыз жылкы экен да? Кыргыз жылкы. Кыргыз жылкы чоңдук кылбайбы? Бул эми бул жакта көрүп атасыз, эми бул жакта түйдүн жылкылары аба мындай нымды болгонго көбүнчө эле чоң болот. Көрүп атасыз, тайлар деле азыр 1 жаштыктар деле бою 1.60га чейин баргандар бар. Чоң жылкылар эми. Таза эле ушул жакта туулган, ушул жактын жылкысы, Ушул эле жакта туулуп, ушул жакта эле тарбияланып чабып жүргөн. Жануар чоң жылкы экен. Нара кайдачы? Арка жактан чатка аяктарын көрөлү. Жануарды көргүлө, достор. Өңү да тор түстө экен, жашы дагы өтө сонун экен. Боюнда 1.70 деп, улагы тамай деп атат, достор. Атты жакшылап көрөсүңөр. Кыргызстанчы доставкалар бар. Адрес Бишкек, Степноеде, достор. Илим номерин калтырабыз, байланышып, жылкыны да жанынан көрүп, минип, чабып көрүп, ал жактар номерлер аркылуу байланышсаңар болот. Коңшу өлкөлөргө дагы доставка кылып берем дейт. Илим, аттын ден соолугу жакшыбы, буттары тазабы? Ооба, буттары ден соолугу бар жоогуна жооп. Токтоп турчу, буттарын бир көрсөтүп кой. Ден соолугу бардыгы жакшы. Такалар бар экен, достор. Буттары жакшылап көрөсүңөр, эч бир жеринде шиш көрүнбөйт. Сууту деле келип калды уже. Суут даярбы жылкында? Жай менен тартан жеринде уже сууту келип эле калды. Аттын буттарын көрсөтүп коюңчу, шиштери жок экен. Чүдөчү? Чуркаганда бир көрүп коелу, достор. Жануар чоң жылкы экен. Жакшылап чуркагандарына бир көрүп алгыла. Аттын башы да элпей экен, достор. Жануар. Алды жактарында көрүп калгыла. Илим, эми аттын баазын айт. Баасы $5.800 кемарды эле негизи реальный баа коем. $5.800, Өзү убаксызын $10.000 деле арзан. 5.800 коюлду, достор. Мына аттын бою 1.70 экен. Азыр сууту даяр дейт. Азыр улак болсо азыр чапса боло берет дейт. Достор, маалыматты болушунча алып бергенге аракет кылдык. Эми өзүңөр келип да калган көрөсүңөр, жанынан минип көрөсүңөр. Ат жаккан болсо номерлерге байланышка чыга бересиңер.